Салам алейкум туугандар. Биздин дыйкандар, катталуучулар, клубника, малинага кызыккандар. Биз Кыргызстанды кыдырып семинарларыбызды өтүп чыктык. Менин командам курс боюнча Кыргызстан боюнча окутууларды өткөрүп жүрөт. Азыркы учурда Көлдө дагы, анан кийин Токтогулда курстар өтүп атат. Жалал Абад, Ош, Баткенге чейин барып окушат. Анан быйыл Кудай буйруса январдын 20-сына биз Москвага барабыз деп, 28-ине Москвада семинар өткөрөбүз деп пландап атабыз. Жакынкы күндөрү билетибизди алып койдук. 28-inde биздин адрестер бүт көрсөтүлгөн. Семинарга келип катышып кеткиле. Бул Москвадагы семинардын өзгөчөлүгү туугандар. Москвада дыйканчылык кылам деген дыйкандар үчүн дагы, анан кийин Кыргызстанга келип дыйканчылык кылам деген биздин кызыккан жердештерибиз үчүн жакшы форум болот, семинар болот. Анан ошол Москвада Кыргызстандын клубникаларын, малиналарын сатат элем деген, ушул жакта сатып бизнес кылат элем дегендер үчүн дагы жакшы жаңылыктар болот. Москвалык туугандар ошол жерге топтолгула, ошол жерден кенен сүйлөшөбүз туугандар. Анан көчөттөр боюнча туугандар. Көчөт быйылкы жылга чынында дефицит болуп атат. Бул биздин кандай десем, рекламный ход деп эсептөбөк эле. Чынында ошондой болуп атат. Азыр бизде бир көчөттөрүбүздүн 30-40% уже сатылды клубника боюнча. 30-40%-на заказ түштү, уже брондолуп калды. Азыр бир 60%-дай калды. Брондоп жетишип калыла. Эмне себептен дегенде, быйыл Италияда бир айдай жамгыр болду дейт. Жердин үстүн суу каптап турду дейт. Тиккенге, иштегенге такыр болбой. Ошондон улам андан кийин жамгыр бүтөр менен күн ысып кетип, көчөттөр жакшы өспөй калыптыр дагы, көчөттөн урожай аз болуп калыптыр. Ошон үчүн азыр Италияда көчөт талаш болуп атат. Мына биздин договорубуз бар эле, ошол договорубуздун негизинде биз көчөттөрдү алып келебиз. Анан байкасаңар, бизде Флорида Бьютиге заказ токтоду, Сытенге заказ токтоп калды, Виварага токтоду, анан Александра сортторуна токтоп калды. Себеби дегенде ошол сорттор уже калбай калды. Анан бияктагы калган сортторго дагы азыр заказдар болуп атат. Ошон үчүн туугандар, эртерээк заказ беришиңер керек. Эгер кызыгып пландап аткан болсоңор, эртерээк заказ беришиңер керек. НСД сорттор боюнча туугандар, НСД сорттор боюнча бул күзгө чейин түшүм берген Мурана, Альбион, Сан Андрес, Портолла деген сорттор жазында тигиш керек. Ошол сортторго көбүнчө заказ болуп атат. Азыр жазында тигип күзгө чейин түшүм алып калабыз дегендер. Ошолор азырынча ошолор заказ болуп атат. Ошол сорттор Мурана, бул Мурана, Мальга, Вивара, Кантус деген сорттор, бул Италиядан келип турган сорттордун арасынан бизде азыр жалгыз гана Мурана калды. Мурананын гана заказ алып атабыз. Андан башка сорттор калбады. Турциядан келе турган 4 сортко пока заказ алып атабыз. Анан кийин КЗ сорттор боюнча июль-августта тигип жазында түшүм ала турган сорттор булар. Альба, Азия, Клери, Джоли, Клодия деген сортторго дагы заказ алып атабыз туугандар. Анан кээ биркилер бар, биз муну июль-августта алып тиксек жетишебиз депчи. Азыр быйыл жылдагыдай жыл болбой атат туугандар. Аларды дагы азыр заказ бербесеңер, августка калбай калышы мүмкүн. Ошон үчүн биз аларга да заказ алып атабыз. Анан кийин биз ошол силер заказ берсеңер, ошого жараша эле көчөт алып келебиз. Бизден ашыкча акчабыз жок көчөт алып келгенге. Ошон үчүн көчөттү заказ берип, брондоп, жарым акчасын төлөп брондоп койсоңор, биз алып келебиз. Бул жакта биздин өзүбүздүн холодильниктер бар, ал жерде сакталып турат. Анан кийин июль болобу, август болобу, жериңер даярдап туруп эле тиге бересиңер. Июль-августта ушул сорттордогу, ушул КЗ сорттордогу калбай калышы мүмкүн. Азыр брондош керек экен туугандар. Былтыр түшүм жакшы болгон экен дагы, биз августта сураганда дагы көчөттөрдү берген. Бирок ошондо дагы бизде Азия калбай калган, Альба калбай калган, бизде көбүнчө Клери менен Джоли келген, Африка келген. Ошон үчүн туугандар, быйыл тиги жакта көчөттүн урожай аз болуп калгандыгына байланыштуу быйыл көчөттү эртерээк заказ беришиңер керек туугандар. Ошол бизде Москвадан туугандар жолугалы, ошол жакта дагы жакшы жаңылыктар болот. Бизде Москвада дагы клубника өстүргөн дыйкандар бар экен. Алар менен дагы опыты менен бөлүшөт алар дагы. Ошол туугандар, биздин номерлерге чалып, биздин балдар менен байланышасыңар. Анан биздин каналга катталып, комментарийлер жазып тургула. Суроолоруңар болсо да жазгыла. Номерлерге кайрылсаңар, биздин балдар жооп берет.
Москвадан көрүшкөнчө туугандар.